Турмушка зарыл болгон дары-дармектин бааларын көзөмөлдөө жана тармактагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу максатында УКМК дарылардын баасын көзөмөлгө алууда азыркы тапта 500дөн ашык дарылардын түрү мурдагыга караганда арзан баада сатылып жатат. Мамлекет дары саясатын көзөмөлгө алып, анын баасын калкка жеткиликтүү болгондой мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин протоколдук тапшырмасы эске алуу менен атайын мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Анын курамына УКМКнын саламаттык сактоо министрлигинин жана монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчилери кирген. Жалпы эл көп алган 6000ден ашык дарынын түрү болсо, анын 500үндө баасы 10-50% чейин төмөндөдү. Анткени менен дары саткан компаниялар баанын арзандай баштаганын жарандар айтып жатышат дейт. Айрымдары үчүн балким 10-12% арзандатуулар сезилбей калганы менен жалпы көрүнүш мурдакыга караганда жеңилдеди. Бүгүнкү күндө көп колдонула турган 500 дары такталган. Ошо дарылардын баалары 10%тен 68% деп жазылып жүрөт. Ошо 68%ке чейин арзандатылган. Менимче ушул жыйында дагы биз өзүбүздүн көйгөйлөрдү айтканбыз. Анан ошо кабинет министрлер тарабынан дагы Камчыбек Ташиев дагы ошо башка мамлекеттик органдарга тапшырма берди. Жок, эми дарылар арзандады. 5%-тен 15%ке чейин да. Элдер разы болуп атат, довольны кетип атышат. Наоборот, силер оорубагыла, иштеп тургула, наше здоровье вы поддерживаете деп разы болуп кетип атышат.